Чоң рахмат, урматтуу төрайым. Нурбек Такабаевич, бул абдан туура маселе. Себеби 20 миң, 30 миң сомдук автомашинасы бар биздин жарандар нарушение кылып койсо, пениясы менен 50-60 миңге чыгып кетип атат да. Анан эми биз нарушение кылбаган аракет кылсын деп эле айтабыз, айдоочуларчы нарушение кылбай эле айдагыла депчи. Анан ошондой машинени штраф стоянкадан албай эле таштап кеткен туура болот да. Анан балбак зарлыгыч, эми туура айтасыз. Башка дагы биздин жарандар башка кредит болобу, башка бир маселелер менен кайрылат. Эми карап көрөлү да. Эң көп жол эрежелерин бузган бул айдоочулар болуп атат да. Керектүү эле мыйзам долбоорго деп ойлойм да. Мен кесиптештерди да мына суранып кетет элем колдогонгочу. Себеби эми азыркы учурда ким жаман, гаилер жаман деген бир аябай бир жаман сөздөр кетет да. Эми азыр ушул мыйзам менен биз гаилердин да бир мындай кадыр баркын көтөрүп коебуз да. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Ырысбек Исламович. Негизги айып пулду төлөй албай жүргөн убакта үстүнө дагы пеня салгандагын ошо туумду төлөткөндөн тормоз болуп калат да. Ошо биздин жарандардын суранычтан эске алып менен ошол туумдарды алып атабыз. Рахмат.